Topçugül Şaydullayeva, Qoşunalar. Angeme. Göz baylanıp kalgan geç küygüm, жүзім тақ түбіндегі çarpayada eki qoşuna oturdu. Жүзім жеп oturdu. Çadırap bışkan üsönü жүзім ötö şirin, şireli böyle dastarqonga koyulgan ısık tamak da çay da evaq muzdadı. Bu biri qalpaqçan, biri joluqçan eski qoşnular ezeli жүзім körбөгөн дөй sağınıp qalışıptır. Жүзім ele emes bular sağıngan başqa nerseler de bar ile. Ырыс менен Қалбектің кебе, дастарқон сыяпаты бая түштеле башталған. Андан бері қанча чайнек чай, bir бөтөлкө арақ içiliş керегіле, içilbedi. Бұлар жүзім ғана жеп атышады. Тиштегенде суусу чачырап тұрған, таттуу мөмөнүн жагымдуусу шунчалык жеген сайын көңүл ачылып, көөдөн жеңилдеп. 7 жылдык араздашуудан кийинки жарашуу Ырыс менен Қалбектин ортодогу жаман жакшы сөздөрүн ого эле көбөйтүп койгон эле. Экөө күнү кечеге чейин колхоздон калган эски мал сарайды талашып, көп жылдар бири-бирин соттон сотко сүйрөдү. Минтип бери дастаркондо даам татуу эмес, бери көчөдөн чогуу баспай калышканына көп болгон. Үйүндөгү бар нерсесин экөө тең адвокат менен соттурга аянбай чачышты. Атаандашып, мелдешип чачышты. Акыры колго илинер bir бүдүрү калбаганда Ырыс bir канистр бензин сатып алып, Борбор шаарга акыйкат издеп жөнөдү. Түз эле соттун кеңсесине келип, кыйкырып кирди. Менин маселем чечилбесе күйүп элем. Бул жөн эле аялдык долулук же догурунуу эмес эле. Ырыс бар дүнүйөсүнөн ажырап жылаңач калган Ырыс, жедеп чарчаган Ырыс bir канистр бензинге чын эле күйүп элейин деп чечкен. Үрөйү учкан сот ошондо гана аялдын пайдасына акыркы чечимин чыгарды. Ырыстын бу жоругуна башкалар турсун, атаандашы, душманы Қалбектин да кейпи учту. Анан эмне болду дейсиз? Хей, колунда соттун чечими турса да, жеңдим деген жагымдуу сезимди туя албады бу шорду аял. Чоң шаарда 1 мүнөттө турбай айылына жол алды. Ырыс өлүмгө даярданып, үйү, уул кызы айыл менен тымызын коштошуп шаарга жөнөп атканда бери бутун чын эле көргө сунуп алган эле. Денесин 3 күн бою тынбай калтырак баскан аялдын өзүнө келиши кыйын болду. Канча жыл көзүнө bir алтын сарайдай көрүнгөн эски малкананы азыр эстегиси, элестеткиси келбей турду. Esne düşmanı Қалбек улам түшө берди. Oyunda meni azır al, ata jotomdu kaldırбай сөгүп атса керек, түгөнгүр деди. Шаардан келер менен Ырыс тобо кел деп, Қалбекти үйүнө түшкү тамакка чакырган эле. Эмне максатта минтип атканын өзү да билбейт. Эмнегедир элден мурда Қалбекти көргүсү келди. Анан калса аны үйүнө келет деп ойлобогон. Бирок ал келди. Қалбектин келгени bir, анан да ал Ырысты таң калтырып, болгонду да аны bir отоло жеңип келген Ырысты таң калтырып, аны менен кадим илгерки коңшулук маалдагыдай ылым санай учурашты. Жүзүндө баягы заар жок. Акыркы 3 күндө Қалбек өзгөрүптүр. Экөөнүн тең көкүрөгүндө көптөн бери бугуп келаткан bir чындык бышкан алмадай топ эте балакандарына түштүбейм. Қалбек азыр баарынан да Ырыстын өлбөй калганына каниет кылды. Аны ушундай жолго барат деп түк ойлоп оптур. Ырыс келип келген кошунасын шаш-шабыша карбаластап, чарпаяга дастарконго баштады. Таке шаардан келген базарлыктан ооз тийгизейин деп эле жүзүмдө бушуп калыптыр. 7 жыл бою сүйлөшпөгөн эки кошунанын сөзү ошентип башталды. Чарпаядагы жүзүм жеп отурган аял менен эркектин барган сайын баштары биригип, жакындашып, бирин-бири аяшып, бирин-бири кыйбай, бири-бирине айтам деп камдап алган ачуу сөздөрү кайда жоголуп кеткенин туйбай калышты. Анан да ширин жүзүм татып отурган эки кошунанын оозунан кайдагы ачуу сөз чыкмак дейсиң? Ургач эмеспи? Мындай жылуу мамилеге эркеп, биринчи болуп Ырыс ыйламсырады. Кагылып кетейин Қалбек. Карачы менин чачтарымды. Соттошуп жүрүп, бир дал карасы калбады.
Ayal qıyşaygan joluğun başынан şıpırıp jüberip, jaş dögülgen gözleri menen koşnasına tigildi. 7 jyl sottoşot degen emne Qalbek? Şo bize köbüs talaşkan mal saray qara jerge kirip ketpeybi? Sen al oşan, baş payçası menen berdim sağa. Ayal joluğunun uçu menen gözlerini basıp alıp ünsüz ıylayberdi. Ant beririz, sen jengdin da. Al seniki, alaver. Mağanın hem kereki dile jok. Joň sarayga baga turgan bayağı kütüregen köp malım kayda deysin. Bari jok boldu. Somuran sottorgo soygonu soyup taşıdım. Satkanın puluça taşıdım. Qalbek çinin aytdı. 7 jyl boyu ırys menen sottoşup jürüp, mal kelinen bu da ajragan ele. Şonu aytsaň, qaraçymyn habu meniň qorowumdy. Heki eçkimden başga eş nersem kalmadı. Dağı jengdiň deysin. Uşuda jeňişpi kake. Özümdi özüm öldüremde bütün da elge şermende bolganymdy kandaýyn. Uşu azır kake çyn ele ölgüm gelip atat. Ölüp kalsam bu eçkiler dile soyup gömüp koygula. Maga ras bolat. Uşintken ırys başyny eki koldop mykşy qarmap öňe kuwaryp ketdi. Kake, daryň barby? Kan basymym göterildi okşaýdy. Bar, men takay çöntögüme salıp jürem. Qalbek töş çöntögünün dara alıp ırysga sundy. Uşu kesel köbüzde murda jok ele da turaby kake. Irys daryny jutup alıp muňaýgan gözleri menen koşnasyna qarady. Qalbek ünsüz, jertik degen teýde alda muňaýdy. Irys dur aýtat. Bu eki öden soluğundan da ajragan ele. Qalbek başyny götürüp Irysga jylmaýa süýledi. Saray talaşpaganybızda eköbüs asyr balkim kuda hyy bolmakpys. Törde oturup sylaşyp, baldardan çayyn çok içetilek. Irys dur aýtamby? Senin kızın menen menin oğlum süleşçilegi, esiňdäbi? Esimde. Ekö bala kezderinden ynagyle. Sottoşup jürüp baldartynda köňülim bustuk. Sen baştagansyň go sotka bergendi Irys. Sen ırbatdyň. Men korktum da sen erkektikke salıp saraydy güçtöp tartyp alat dep. Yerim bolbosa, sotdan başka kimge tayanam dedim. Anan oşol sottoruň kimibis göwrök berip goýsa goşonuňyzdyn baýdasyna çeçip çygara berdi da. Pay. Sen tapgyn ekensiň kimge tayangandy. Esiňde Irys, eköbüz bir ret sot Baýnazarowanyň üýünün kire berişinde Oropara jolugup kalganbys. Sen çoğun kara sumkeňdi boşotup çygyp gelatypsyň. Men da çoğun sumkeni aran götürüp kirip baratkam. Oşonda men bul ret keçigipmin dep keýgem. Sot Irysga wada berip goýdy. Menikini emi albay qaytaryp beret goýdy dep oýlagam. Bilesiňbi oşonda Baýnazarowa emne kılganyn? Hay menin sumkamdy da alıp boşotup maga da wada bergen. Anan bir haptadan keyin sottu küzge çyldyryp goýbady öle. Otpus kesin şylt olup. Owa esimde. Anonga bir-iki koydun etinde güne berçe. Meni Arapbayev kıynagan. Şaardyk sottoguçu. Hay dollar surap turup albady mı? 10 koyumdu katar menen alıp barıp satıp jürdüm goşonda. Bar malımdın berekesin oşul akmak uçurgan. Je bir normalni çeçimi çıgarbay. Irystın manaýy çöktü. Joluğun başına oňdap salıp Qalbektin yüzüne eňke süýledi. Qalbek kel, hazır oşulardy estebeýle goýalyçy. Qalbek başyny çaýkap jerqirady. Hazırky aklym oşunda bolsaçy, saraýdyn jartysyny saga berip, jartysyny özüm alıp, öz içara ile makullaşyp almakmyn. Saraýdyn jarymyna dile malym kenen batat ele. Men bireleri sottoşum dep oýlagam. Sottun jylda bermegine aylan arhusty qaýdan bildim kake. Ayaldın yüzü oýlu tartıp kuvara düştü. Qalbek bötürküdögi arakta açıp, eki çöýçökkö bir tikedeýin tamızdı da birin Irysga sundu. Kana, koşnam, gele alıp jöreli. Haltın başaman bolsun. Ekinci ölüm jitem debe. Senin ölüm dep kanistri qarap turganыңdy televizordan körüp alıp, çinele korkup ketdim Irys. Sen ölüp kalsan günökör men bolmakmyn. Seni uşul ahwalga men jetkizdim da. İşenseň mal saraýda ele gözüme körünbey ketdi. Qaglaýyn Qalbek, sende günö jok. Hakim kolhozdan kalgan mal saraýda degende maga satyp anan aýyl ökmet any saga da satyp, bar baleni baştap bizdi uruşturgan oşol eki akmak.
Ырыс қалшылдаған қолына чөйчөкті алды. Азыр барып ошо кара жерге киргир сарайды бөрттөп салгым келип атат. Эми каңгыраган бош малкананын кимге кереги бар? Кайран 7 жылым. 7 жыл сени жек көрдүм. Сен эмес бала чакка тууган уругуңду кошо жек көрдүм. Бир көчөдө жанаша жашап, бир паста экөөбүз душманга айландык. Канча каргап тишледим сени. Адвокаттар мага канча калп сөздөрдү сага каршы айттырды. Кечир каке, кечир. Кааласаң дагы айтам. Ай, мал сарайды сага берейин. Эмне кылсаң ошо кылчы. Мен эртең ооруканага жатам. Жүрөк болбой калды. Калчылдаганым деле басылбай атат. Кокус жаза тайып кетсем, уул кызыма көз сала жүр. Ырыс Калбек коңшусуна үмүттүү бир башкача жалдырап карады. Ырыстын бу кебетеси Калбектин жүрөгүн түшүрүп койду. Ордунан козголуп, маңдайында отурган аялды кантип бооруна тартып кучактап калганын өзү да сезбеди. Мен сени кечирдим, Ырыс. Сен да мени кечир. Эркектей болуп, сени аяп койбогонум үчүн. Жесир экениңди билип туруп эптеп жыйган тергениңден ажыраттым. Убара салып кыйнадым. Кечир. Калбектин көздөрүнөн да жаш сызылды. Кучагында титиреп турган чачтары куудаяк аялдын ушунчалык назик, арык, алсыз болуп калганын азыр тойду. Ырыс алван, суандай жуан эмес беле? Жүрөгү сыздап кетти. Өзүн өзү жек көрдү. Калбектин анда-мында кызматта иштеген тааныштары, достору көп эле. Ошолорун сотторго ортомчу кылып, бу аялды далай ирет, далай жылдар азапка салганын эстеди. Ырыс эчен жыл көзүнө кошуна эмес душман, азезил жылмогуз көрүнүп жүргөнүн эстеди. Тагыраагы көрүнүп эмес, өзү ошентип көрүп жүргөнүн эстеди. Атаңдын оозун урайын, Малсарай, кайдан чыктың эле? Сенсиз деле жашап келгем, эми да жашай берем. Кечеги элдешкиз эки душман түн бир окумга дейре караңгы жүзүм такта баштарын тийиштирип отура беришти. Малсарай деген балеси жок эле кошуна катары тынч, ынтымак өткөргөн күндөрүн эстешти. Жаштыгын, балдарынын кичине курактагы кылык жоруктарын эстешти. Бу эки кошунанын эстей турган учурлары көп эле. Картайып бараткан өмүрдүн баркын экөө ушу азыр гана түшүнгөндөй бири-бирин аяды. Ошончо жылдык аразда, жаңжалда өткөргөн өмүрлөрүнө сотторго алданган, алардын кекиртегин толтурам деп чачылып чабылган күндөрүнө арданышты. Бу эки адам мунун эсесин бир түн менен жууп салгысы, жок кылгысы келгендей, караңгы түндө, түндөн да караңгы жүзүм так түбүн тоотпой отура беришти. Алардын 7 жыл мурда жумулуп калган көздөрү бүгүн ачылгандай, көөдөй кара түндү жарып, бири-биринин жүзүн даана көрүп, бири-биринин көкүрөгүн даана туюп турушту. Түн жарымында Ырыс айтмакчы, кара черке киргир Малсарайды, Калбек айтмакчы, атаңдын оозун урайын Малсарайды. Ырыс Калбекке, сен ал десе, Калбек Ырыска, мен албайм, ал сеники деп, эки адам эми кажы-кужуга өтүштү. Ошол, бу караң калгыр Малсарай далай жылдар азырга дейре малсыз каңгырап бош турат дешти. Айылдыктар бу короосуз калган сарайдын бири шыйпырын тактайлары менен жуулуп кетсе, бири айнек терезесин, бири каалгасын дубал эле калган дешет, ар жеринен бузулуп. Анын ээси болгон Ырыс көп жылдар оору менен кармашып, мал келда күтө албаптыр. Күйөөдөгү кызына, аскердеги уулуна да бу сарайдын кереги тийбеди. Кан басымы көтөрүлө берген Калбекти болсо, уул кыздары шаарга көчүрүп алып кетишкен.